Соңку жылдары бир катар мекемелерге жаңы техникалар, эң керектүү жабдуулар сатып алынды. Мындай өзгөрүүлөрдөн саламаттык сактоо тармагы да четте калган жок. Биз азыр иммундук дартты аныктоочу бөлмөдө турабыз. Ушул чакан бөлмөдө $500 000 жабдуулар жайгаштырылган. Маселен, ушул аппараттан жалпы өлкө боюнча 2 гана бар. Ал эми ушул жабдуу болсо Борбор Азия боюнча жалгыз. Негизги ушул трансплантацияда колдонгон эң негизги жабдыктардын бириси. Анткени бул жабдык аркылуу сиз донор менен реципиенттердин бири-бирине шайкеш келгенин аныктап берет. Демек бул орган берүүчү жана органды алуучу адамдардын бири-бирине келгенин ушул аппарат аркылуу биле алабыз. Президенттик фонддун тарабынан мындай жабдык бизге сатып алынып, эми болсо жакын арада ушул Кыргызстанда боордун жана бөйрөктүн жана сөөктүн чучугунун трансплантациясына колдоноюн деп атабыз. Бул болсо Кыргызстан үчүн өтө уникалдуу аппарат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени бул аппарат көп нерседе колдонсо болот. Мисалы, ушу балдардын, чоң кишилердин аккан оорусунун түрүн аныктап берет. Биринчиден, экинчиден болсо ошол ооруду дарылагандан кийинки оору калдыбы же калбадыбы даана билип берүүчү аппарат. Жана үчүнчүсү бул дагы ошо трансплантацияда бири-бирине ушул органдардын шайкеш келгенин кросс-матч реакция деп коет, ошону билип берүүчү жабдык ушул. Казакстанда ушуга окшогон аппарат бар, бирок ал бир муун будан артта калат. Ал 8 реңдүү болсо, биздики 10 реңдүү. Эң керектүү болгон медициналык жабдуулар жер-жерлердеги ооруканаларга да берилди. Маселен, нарында санарип рентген аппараты ооруну так аныктап жатат. Ошондой эле компьютердик томографияда талапка жооп берет. Все турабыз. Өткөндө келинчегим тарттыргам, белин тарттыргам. Результаты жакшы чыгып келген. Азырда мен өзүм башымы тарттырдым яка. Бишкекке караганда арзан. Элге аябай эле жакшы, мындай условиясы жакшы, акчасы арзан. Бишкекке барып тартылыш үчүн жол расход керек. Убакытың кетет, жолдо жүрөсүң такси менен. Кайра такси менен келиш керек болот. Баш ооруп, баш тарттырганы барасаң, такси менен барып келиш кыйын. Кайсы любой орган түшсө, баш түшө, бел түшө, кол түшө 1441 сомдон. Рентгенде бир Айтыңыздар маарек болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Сиздерди Ош шаарынын мэриясынын уруксаты менен Ош шаарынын мусулмандар казыяты жана себепкер коомдук кайрымдуулук фонду биргеликте Орозо айтка карата уюштуруп жаткан Айт Маарек 2024 аттуу майрамдык иш-чарага чакырабыз. Сиздерди кызыктуу программалар жана эстен кеткис майрамдык маанай күтөт. Бул аземде балдар үчүн ар түрдүү аниматорлар, куурчак театрлары, каалын салтыбызды чагылдырган улуттук, интеллектуалдык жана башка байгелүү оюндар ойнотулат. Манас айтуу, бат китеп окуу конкурстары, тамагаш, китеп жана башка жарманкелер болуп өтөт. Ошондой эле 2000ге жакын фондубуздун тизмесинде турган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана ата-энесинен эрте ажыраган жетим балдар чакырылып, аларга да зор майрамдык маанай тартууланат. Кирүү акысыз. Башталышы 10 апрель 12:00. Дареги Ош шаары, Алымбек татка аянтчасы. Демөөрчүлөр үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Сурап билүү үчүн телефондорубуз 0708 46 46 46, 0770 76 76 76. бир эле сторонасын көрсөтсө, мындан баардык жерин көрсөк болот да. Айлантып көрө алабыз. Соңку 3 жылда жүздөгөн тез жардам унаасы сатып алынды. Мобилдик клиникаларда ийгиликтүү иштеп жатат. Калк саламаттыгына кам көрүү үчүн медицинада дагы жаңылануулар күтүлүп жатат. Саламаттык сактоо уюмдарынын модернизациялоо жана иштерин жакшыртуу үчүн жогорку технологиялык кымбат баалуу медициналык жабдуулар сатып алынуу пландаштырылууда алдыда. Жана ошондой эле 100 тез жардам автоунаасын сатып алууга дагы келерки жылда планда бар. Жаңы техникалар куткаруучулар менен өрт өчүрүүчүлөрдүн да иштеги түйшүгүн жеңилдетти.
өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматында мындай машыгуулар күн сайын болуп турат. Биз азыр ушул көп кабаттуу имараттагы куткаруу көнүгүүлөрүнө күбө болуп жатабыз. Бул үчүн атайын жабдуулар, мына ушундай шаймандар колдонулат. Эң негизгиси куткарылган адамда, куткаруучу дагы жумшак жерге түшүшү зарыл. Куткаруу кызматынын техникалары былтыр бир топ жаңыланган. Жабдуулар менен шаймандардын абдан көп түрлөрү бар. Тоо ташта, жолдогу кырсыкта. Айтор кандай гана кырдаал болбосун адистер ишине даяр. Вот эти аварийно-спасательные инструменты, которыми гидравликой мы работаем, особенно когда в аварию попадает или... Бул унаа көп авариялык куткаруучу жабдуулар менен камсыз кылынган. Жол кырсыгы катталган учурда унааны кесип кырсыктаган адамды тез арада алып чыгуу мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле каналга түшүп кеткен машиналарды да тез сүйрөп чыгарат. Акыркы жолу Бишкек жылуулук электр борборунда болгон жарылуунун кесепеттерин жоюуда чоң жардамы тийди. Стволдун A'сы бар, прямой кеткен суу бар. Суу прямой кетет, Б'сы бар. Бул распыленный чачат. Б'сында жам кыргылып түрүндө берет. Ушундай түрлөр бар да стволдордун. Стволдордун башка түрлөр бар. Кээде иштебей калган учур болобу? Кээде бир. Эми азыр жаңы техникаларыбыз келди. Жаңы техникаларда бул стволдор кичине жаңыраак, жакшыраак да. Мурда иштебей калган учурлар болуп калчу. Стволдорубузда кичине эскерек болчу буга чейин. Резьбовой болчу. Башынан регулировка ручной эле да мындайнан. Азыр бүт оңойрок автомат бияк жактары оңойрок да, азыр мурукка караганда мына оңойрок. Илгерки машиналарда суу 2 тонна болгондуктан секундасына 40 литр суу бергендиктен көбүнчө пожарларга барганда суусу жок келди деп айтышчу. Азыркы кийинки келген КАМАЗдарды 6 тонна суусу менен булардын өзгөчөлүктөрү ПТВлары көбүрөөк, өрт шаймандары көбүрөөк. Өчүрүүгө ыңгайлаштырылган. Техниканын жетишсиздигинен улам суу чарбасында көйгөйлөр жаралып келген. Эми бул тармакта да абал өзгөрүүдө. Нарын облусунун Кочкор, Жумгал, Ысык көл облусунун Тоң жана Жети Өгүз райондорунун суу чарба башкармалыктарына техникалар тапшырылган. Алар каржы уюмдарынын колдоосу менен сатып алынган. Мамлекет жай мезгилине чейин дагы 100дөн ашык техниканын келишин күтүүдө. Алар республикалык бюджеттин эсебинен алынат. Бара-бара суу чарба башкармалыктары ирригациялык объекттерди оңдоого иш гана жалдабай баардык жумуштарды өзүлөрү жүргүзөт. Быйыл бюджеттен өнүгүүгө багытталган эң көп каражат энергетика тармагына бөлүнүүдө. ГЭСтердин кубаттуулугун арттыруудан тартып, баардык инфратүзүм жаңыланып жатат. Мындай шартта энергетиктерге да атайын унаалар, техникалар керек. Адистердин бул муктаждыгы жоюлду. Соңку 3 жылда энергетиктерге 261 атайын техника сатып алынды. Жол тармагынын автопаркы былтыр 300 унаа менен толукталды. Дагы 700 техника сатып алуу пландалууда. Өзгөчө кырдаалар министрлиги 2021-24 жылдардын аралыгында 3 тигучак жана 500дөн ашуун жаңы атайын техника алуу болгон. Мындан сырткары мурда иштебей калган 200дөн ашуун техника оңдолуп колдонууга берилди. Ушул эле убакыт аралыгында саламаттык сактоо тармагы үчүн 355 тез жардам унаасы сатып алынган. Ал эми шаар ичинде автобустардын көбөйгөнүнө күбө болуп жатабыз. Коомдук транспортты массалык түрдө жаңылоо былтыр башталган. Автобустар быйыл да алып келинет. Мындай өзгөрүү жалгыз Бишкекте гана эмес, башка шаарларда да ишке ашып жатат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Нурдан Карыпбеков, Алато 24 жума жыйынтыгы. We'll be right back.